Достор, ассаламу алейкум. Бүгін 3 ноябрь. Көпчүлүк сурайт, кайсы шаар жакын деп. Биздин айылга, биздин баягы чукур айыл бар. Алыста жайлашкан Красноярское село деген. Ошол айылга жакын жайлашкан чоң шаар бар. Шаардын аты Рубцовск. Ошол шаарды көбүнчө сурашат да, кайсы жакта кандай бир тартып койгон деп. Биякта дагы чоң өзүнчө бир асфальты бар, момундай жаңы троллейбустары бар, момундай этаж үйлөр бар, бирок жаңы курулуш, этаж үйлөр, курулуш үйлөр жок. Эгерде бир чоң компаниялар болсо, азыр курулуш компанияларга Россияда мыйзамды жеңилдетүү жолуну көп караштырып, жеңилдетип койду. Чет элдик курулуш компаниялар дагы келип курса болот. Менин сунушум, албетте биздин кыргыздар компаниялар өтө көп, строительный компаниялар. Тыгылып, Москвада тыгылбай, эмелерде тыгылбай, Краснодарда көбүнчө мен угам. Ал жакта тыгылбай, мына жерде келип биринчи болуп этаж үйлөрдү курсаңар болот. Чынын айтсам, биякта акырындап бул шаарды асфальттар жаңы салынып атат, мындай бордюрларды эме кылып атат, газонный зоналарды курушуп атат. Бүт акырындап бул шаарды возобновление кылып атат да, эми жаңылаткан. Эми немеси тилинде айтса, бүгүнкү тилде айтса, урбанизация города происходит на глазах. Анткени мен келгенде бул жерде эч кандай бир курулуш жолдор иштер болгон эмес да. Азырынча мына прям кандай десем, акчалар көп келип атат, шаар өнүкүп атат. 50 километр да, ашып кетсе, биздин айылдан 50 километр. Келип, мына жерден, мына азыр биз МФЦге келгенбиз. Бүгүн биздин туугандар 3 тууганыбыз үйлүү болду, жерлүү болду. Ошого алардын аттарын жарыя кыла албайм, анткени алардан өздөрүнөн сураган эмесмин. Буйрса, алар уруксатын берсе, албетте чыгарам аларды. Документтер бүттү, таштап койдук. Ушундай чоң шаар бар, 130 000. Мен караганда 130 000 акыбал бар, адам жашайт ушул шаарда. Чоң эле шаар, мындай айтканда. Кыргызстандагы шаарлар менен салыштырайын десем, андай шаарлар жок. Токмок кичинелик кылат, Кара-Алтай кичинелик кылат. Бул чоңураак да бир аз. Ойлойм, Каракол шаары дагы кичинелик кылат буга. Бирок Ош чоңдук кылат будан. Ош будан чоңдук кылат. Ошого Рубцовск деген шаарды бир көрсөңүздөр болот. 50 километр. Бул жерде көп нерсе бар, керектүү. Строй материал каяктан ташыйбыз деп сурашат. Инструмент, строй материал көбүнчө райондон же мына жерден. Курулуш материал базарлары бар. Анан кафе, ресторан ачам дегендерге как раз мына жерде азыр баягындай чайхана, достор кафелер биякта жок мына жерде. Чыныгы айтам, жок. Бар, тажикстандык туугандарыбыз ачкан кичинекей бир чайханалары бар, бирок биздин чайханалар баягы биздин барбы, биздики киреско, сонун баягы биздин орнамент менен этнокультурный кафелер жок. Ачкан адамдар утат, келип мына жерден бизнес кылсаңыздар болот. Анан көбүс сурайт, шаарга барып иштеп келсек болобу? Албетте иштеп келсеңиздер болот. Но шаарда эле Яндекс такси бар, башка бир таксилер бар. Айылга барып туруп, айылда иштерди кылып, машинеңиз болсо мына жерде иштесе болот. Чоң эле шаар бул, өзүнчө бир границада жайлашкан. Анан ушул шаардан үй алсаңыз болот, батир, квартира. Жер алганга чет элдик жаранга тыюу салынган, анткени чек арага жакын болуп жайлашкан. Анан өзүнүн бир полигону бар, атайын бир военный полигон, себептери көп. Ошондуктан жер сатканга, жер сатып алганга бул Рубцовск шаарында болбойт. Рубцовск шаарына тегерегиндеги айылдарда дагы болбойт. Биздин айыл бул Рубцовск районуна кирбейт, эмесине кирбейт. Кандай десем, кыскасы тиешеси жок, ошондуктан кыргыз жарандыгы болобу, Тажикстан жарандыгы болобу, айырмасы жок, алса боло берет. Бир эле чектөө границага, чек арага жакын жайлашкан шаарлар, айылдардан үйлөрдү алса болот, бирок жерин сатпайт, жерини бербейт. Ошондой маалымат бар. Анан достор,
шаарга келип иштейм дегендерге базар ачса болот, базарларда баягындай бутиктерди ачса болот. Мен ойлойм кыргыздар бар, албетте менин көрөрмандын арасында но шаарда жайлашкан кыргыздар бар. Бирок мен көрүшүм боюнча биякта биздин башка улуттагы момун-мусулмандар бар, көп. Алар тажикстандыктар, анан өзбекстандыктар. Кыргыздар өтө аз. Мен мечитте балким көрүп калышым мүмкүн, алыстан. Бирок бири-бирибизди эме кыла алган жокпуз, кандай идентификация кыла алган жокпуз. Көп нерседен байланыштуу, анткени адам көп келет, анан ызы-чуда чыгып кетебиз, ызы-чуда кирип келебиз, ошондуктан. Ошол достор. Шаар жаңы баштап атат курулуштарды. Эгерде сиздерге бир кандайдыр бир жаңылык деп айтсам, ушу жаңылык сиздер үчүн. Мен шаарды тарта элекмин буга чейин. Мына иштер менен келип, эми мына колум бошоп шаарды эме кылып тартып атам. Бул Ленин көчөсү, негизи бул Ленина көчөсү, эң маанилүү чоң бир стратегический көчө. Эки көчө бар биякта, чоң, илтеген чоң көчө. Бул Комсомольская менен мына шу Ленина көчөсү. Калган кичинекей көчөлөр. Ошол достор. Саламатта болуңуздар. Маалымат бердим. Маалымат жаккан болсо, лайктан баскыла, таратып койгула достор. Дагы көп видеолорду чыгарайын дем, бирок колум жетишпей жатат. Азыр аябай көп өзүмө иштерди алып алыппын. Ошолордун аягына жетип калдым. 1-2-3 иш калды. Ошол ишти бүтүрсөм, акырында башка айылдарды барып кыдырып, азыр дөңгөлөк алмаштырсам, бир аз мага жеңилдүү болот. Мына машинам менен ары бери басканга бир аз эме болот, жеңилдик болот. Кошуна айылдарда, райондордо баягы эмелерини маалымат боюнча жайыт маалымат, ошолорду билип туруп, анан барып тартып келем. Убакыт тагып, достор. Саламат болуңуздар.